Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз футбол көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргыз курамасынын 10-сентябрь күнү Даниил Музаков атындагы стадиондо Өзбекстан менен болчу беттеш тууралуу кеп козгойбуз. Курамада кандай өзгөрүүлөр болот, старттык курамга кимдер чыгат жана оюн кандай темпте жүрөт, ушул суроолорго жооп алууга аракет кылып көрөлү. Иран менен болгон беттеште курама команда 5-3-2 тактикасы менен оюн көргөздү. Ушул эле тактика менен Өзбекстанга каршы коюп, гол жүргүзүшү мүмкүн. Ошол эле учурда бул коргонууга багытталган тактика болсо да, чабуулга чыкканда 4-4-2 же болбосо 3-5-2 тактикасына ооп оюн көрсөтүшү мүмкүн. Себеби Листинин тактикалары көбүнчө коргонууга багытталган. Ал эми старттык курамга кимдер чыгат, болжолдоп көрөлү. Дарбазада Эржан Токотаев, улуттук курамдын биринчи номери болгон Эржан Токотаев бул оюнда да старттык курамда чыгат деп ишенебиз. Иран менен болгон беттеште жакшы оюн көрсөтүп болгону катарчылыктан улам гол өткөрүп алды. Бирок буга чейин дарбазада кандай оюн көрсөтүп жатканын эске алуу менен старттык курамдан орун алат деп ишенебиз. Коргоочулар: Александр Мищенко, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Кристиан Мураузмин жана Кайрат Шыгалбекулу адаттагыдай эле коргонуудон орун алышат. Болгону чабуулга чыккан учурда Кайрат менен Александр өйдөрөөк чыгып, чабуулга көмөк көрсөтүп турат деп болжолдоп турабы. Жарым коргонууга Зарипбеков, Элдияр, Дилжан Абдурахманов жана Алимардан Шүкүров оюн көрсөтөт жана Иран менен болгон беттеште ар ким өз функцияларын так жана даана мизинчи караткашты. Бул оюнда дагы алардан жакшы оюн күтөбүз. Чабуулда Жоэл Кожого таяныч багытында Гүлжигит Алыкулов ойнобой калышы мүмкүн, себеби өткөнкү оюнда алмашууга кеткенин көргөнбүз. Жеңил жаракат алган өңдөнөт. Ошентсе да анын ордуна Энис Батыркан, Чеким Мемерк чыгып оюн көрсөтүшү мүмкүн. Машыктыруучу Максим Лисицин Өзбекстан менен оюнга 5-3-2 тактикасы менен оюнчуларды чыгарат жана фаворит тытылган курам менен өз талабыбызда жок деген тең чуунду камсыздайбыз деген терең ишенич бар. Ошентсе да курамыбызга ийгилик кыйылмайсың деген таризе чыгарышты аяктайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарышта жүз көрүшкөнчө.